Саламатсыздарбы, Кабар шоу каналынын жаңылык сүйүүчүлөрү, сиздерге акыркы убакта болуп жаткан шоу-бизнес жаңылыктары менен тааныштыра келсем, биз менен бирге болуңуздар. Шоу болбосун кое кал, ырчылар бири-бирине эрегишип эле дубайга эс алууга кетип жатышканы белгилүү болууда. Буга чейин Анжелика чаттанбай тээп жүргөнүн чагылдырып, улам видео сүрөттөрүн Инстаграмга чаптап аткан. Эми болсо Самара Каримова да Дубайга учуп атканын жар салды. Сыяк Анжеликага атаңдашып, пиар хайп акциядан кем калбай, жалтыраган жерлердин баарынан сүрөткө түшүп баштайт. Эске салсак, Анжеликанын Инстаграмдагы катталуучулары 1 миллион 600 миңдей болсо, Самараныкы 1 миллион 800 миңден ашык. Экөө бул жааттан ачык тирешпесе да тымызын ат салышып келатышканын байкайбыз. Натыйжада Дубайдагы жалтыраган көрүнүштөрдү чагылдыруу кемеси кооз жерлерге барганы боюнча жарышка түшкөндөй эле тытынышат го деп Арыба KG сайты жазып чыкты. Маалымат Плаг Аргумент KG. Өткөн видеодо айтып кеткендей, жылдыздар кышындасы ысык жерлерде эс алып жүргөндүгү маалым. Албетте талыкпаган эмгектен үзүрү десек болчудай. Бул сапар Нурлан Насиптин өзүнүн эле үй бүлөсү эмес, жубайынын иниси апасы болуп барышкан. Алло. Гүлжайна Атаканова өзүнүн жетекчисине сүйүүсүн арнады. Коодол теле алып баруучу ырчы Гүлжайна Атаканованын чыгармачылык менен гана иликтенбестен тармактык бизнесте иштеп жүргөндүгү маалым. Жакында эле ырчы дал ошол тармактык бизнесинин жетекчиси Бакыт Алиев менен Сүйүү жашка карабайт деген чыгарманы дуэт ырдап чыгышты. Аталган ырды алгач Атаканованын жеке концертинде ырдап чыгышты. Жогорудагы ыр угармандар тарабынан жакшы кабыл алынганбы? Айтор Кудулайымдын Москвадагы чайканалардын биринде өткөргөн концертинде дагы ырдоону туура көрүшкөн деп Барс Медиа жазып чыкты. Маалымат Плаг Супер KG. Кабар шоу каналынын калтырбай көрүп, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп, каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.